баламдын окуусу анча жакшы эмес. Окумуштуулар bir бүргөнү 5 сантиметр бийиктиктеги айнек кутунун ичине салышыптыр. Бүргө адатта андан бийик секире алат да. Анын ар бир секирүүсүндө айнектин 5 сантиметрдеги эң үстүңкү бетине урулуп кайра жерге түшөт. Бүргө көп жолу аракет кылып көрөт жана ар бир 5 сантиметрде айнекти сүзүп кулай берет. Аягында башы балейге кабылбастан ары бери секире бербей, алдыга жылыш үчүн бүргө 5 сантиметрден азыраак бийиктикке секирүү керектигин үйрөнүптүр. Кийин ошол бүргөнү айнек идиштен алып сыртка чыгарышканда анын 5 сантиметрден бийик секирбей тургандыгын байкашат. Башкача айтканда, илим термини менен айтканда, айласыздан үйрөнүлгөн чарасыздык аттуу деңгээлге туш болот. Балдарыбыз да көптөгөн аракеттерди кылып, бир канча ийгиликсиздикке туш болгон учурларда убакыттын өтүшү менен үйрөнүлгөн чарасыздыкка түшүп калышат жана канчалаган аракеттерди кыла берип, ийгиликсиз болгондон көрө аракет кылбай эле жүрө берүү туура жол экен деп калышат. Балдарыбыздын үйрөнүлгөн чарасыздык сезимине түшүп калбашы үчүн ата-энелер менен мугалимдерге абдан чоң жоопкерчилик артылат. Мугалимдер класстын ичиндеги тең салмактуулукту жакшы сактоолору абзел. Мугалимдер класстын ичиндеги тең салмактуулукту жакшы сактоолору абзел. Класс ичинде баарына билим деңгээлдерине жараша жооп бере ала тургандай суроолор берилиши керек. Мугалим окуучусунан такалып, мукактанып калгыдай суроолорду эч качан сурабоосу зарыл. Эң начар окуучуга да анын билген суроолорун сураганыңызда баланын сабакка болгон кызыгуусун пайда кыласыз. Ата-эне баласына окууңда эмне мынча начарсың деп айтуудан мурда дагы бир жолу жакшы ойлонуусу кажет. Балага кыла албаган иштерди берүүдө аларды жакшылап акыл элегинен кайрадан өткөрүүсү керек. Ийгиликке жете турган кичине кадамдар аркылуу аракет кылса, келечекте чоң жетишкендиктерге ээ болору шексиз. А эгер күчү жетпеген тапшырмаларды берсеңиз, аларды аткара албай коюуларынын жыйынтыгында бала үйрөнүлгөн чарасыздыкка түшүп калаары турган иш. Ар бир баланын өзгөчөлүгүнө жараша мээсинин кээ бир бөлүмдөрү күчтүүрөөк иштеши мүмкүн. Биздин коомчулукта негизинен табигый илимдерди жакшы билгендерди акылдуу эсептешет. Гуманитардык жагынан багыты күчтүү болгон балдарыбыздын өздөрүн көрсөтүүдө мүмкүнчүлүктөрү өтө аз. Күндөлүктө эң алгач көңүл бурдура турган баалардан математика сабагыныкы маанилүү деп саналат. Атасы математикадан алган бааларына көз жүгүртөт да кызына карап мындай дейт: "Бул эмнеге мындай? Математикаң 3, табияттанууң 2 болуптур" деп ачууланат. Кызы бир чети уялып, бир чети корккон түр менен: "Ата, бирок кыргыз тили, мекен таануу жана башка сабактардын бааларын деле карап көрүңүзчү, баарынан 5 алдым" дейт. Анда атасы: "Карасаң, кайра дагы жооп берип коет мага" деп кызын басынтат. Кызынын эмнени айткысы келгенин түшүнбөгөн ата өзүнүн аталык милдетин аткарып жатам деп ойлойт. Анткени анын ою боюнча кызына кыйкырып ачуулануу менен аталык милдетимди аткардым деп эсептейт. Балким ал кыз келечекте белгилүү бир жазуучу, балким социолог же таланттуу психолог болушу мүмкүн. Бирок атасы бир гана так илимдерге кызыккандыгы үчүн баласынын коомдук илимге багытталган жөндөмүн көрө албай калат да, анын жашоодогу ийгиликтерге жеткире турган талантынын өчүүсүнө себеп болот. Сабактары начар болгон балдардын бааларынан мурда кандай аракет кылып окуп жаткандыгын кароо керек. Анын үмүттөрүн "ансыз деле сен ким болмок элең" деген сөздөр менен жокко чыгарбаңыз. Ал окуп жаткан учурда аны колдой турган жана шыктандыруучу сөздөрдү гана айтыңыз. Келечек тууралуу жана эмне үчүн аны окутууну каалаганыңыз жөнүндө айтып берип, бала менен сүйлөшүңүз. Сүйлөшүү бир тараптуу, өкүм бере турган түрүндө болбосун. Диалог түрүндө болсо натыйжасы жакшы болот. Сүйлөшүүнүн 30% бала сүйлөсө, сүйлөп жаткан учурда көздөрүңүзгө карап турса,
жана сиздин айткандарыңызга байланыштуу ачык айкын сүйлөсө, анда бири бириңерди түшүнүшө баштадыңар деген кеп. Эгер мындай байланышты сактабасаңар, анда бала менен сүйлөшүүнүн кажети жок. Анткени чындыгында бала сизди уккан жок. Аны эмне үчүн окутуп жатканымды ага түшүндүрөм, бирок ал түшүнбөйт дегендерди дагы четинен угуп калам. Биз чоңдор көпчүлүк учурда мээбиздин сол бөлүгү менен ойлонуп, ошого карата чечим кабыл алабыз. Ал эми балдар болсо мээсинин оң бөлүгү менен ойлонуп, чечим кабыл алышат. Диалог кура албоонун бир себеби да ушул десек жаңылышпайбыз. Мээбиздин сол бөлүгү логикалык ой жүгүртүү тарабы. Ал эми оң тарабы болсо кыялдар жана сезимдерибиз. Балага балам, ошон үчүн окушуң керек, бул себептен окушуң керек деп айтуу менен сол мээбизден баланын сол мээ бөлүгүнө айтып жаткан болобуз. Эгер балабыз менен мамилебиз жакшы болсо, белгилүү бир натыйжага ээ болот. Бирок бул дагы жеткиликтүү эмес. Ошондуктан балдарда активдүү болгон мээнин оң тарабына кайрылышыбыз керек. Башкача айтканда, анын кыял, сезимдерин аракеттендирүү аркылуу маектешкенибиз абзел. Чөйрөбүздөгү белгилүү бир кесип ээлери балага үлгү боло алат. Келечекте бара турган мектеби же университети боюнча чогуу кыялдансаңар да болот. Өз кесибинде ийгиликтүү болгондор саналуу гана. Бала кичинекей кезинен тартып эле кесип тандап, алдына чоң максаттарды коюусу керек. Университетте окуп жаткан байке эжелери да кеңеш берүү аркылуу аларды өзүнө өрнөк катары кабыл алып, алдыга максат коюусун шарттайт. Бул жана ушул сыяктуу нерселер баланын аракеттенүү сезимин козгоп, шыктандыруусу мүмкүн. Балдардын өздөрүн ийгиликсиз сезиши алардын чындап эле ийгиликсиз болуп калуусуна чоң таасир берет. Бул тууралуу математика мугалими бир кызыктуу окуяны айтып бергени эсимде. Силерге анын өз оозунан укканымды айтып берейин. Бир таанышым баласынын математика сабагын анча түшүнө бербегенин айтып калды. Канткен менен бала болгону 1-класстын окуучусу эле. Баладан бир суроо сурадым. Суроого жооп бере алган жок. Таанышым мынчалык эң оңой суроого жооп бере албагандыгы үчүн баласына ачууланды. Кийин карап көрсөм, ал бала суроого анча деле маани берип алып турушпаптыр. Суроону жооп бере тургандай оңой деңгээлдеги бир нече бөлүктөргө бөлдүм. Оңой бөлүктөрүнө дароо жооп бергенде баланын көңүлү көтөрүлдү жана бөлүктөгү суроолорду бириктире калып, эң баштагы суроонун жообун таап алды. Биз кичинекей кезибизде байкелерибиз менен футбол ойнойт элек. Алар баарынан топду алдап алып өтүшүп, бизге пас беришээр эле. Ошентип бош дарбазага гол тебүүбүз үчүн бизге шарт түзүшчү. Менин да жогорудагы суроо берүүмдө кылганымдын мындан айырмасы жок болчу. Кийин кайра суроолорду берип көрдүм. Ошол эле тактиканы колдонгон жаттым. Ал да туура жооп берип жатты. 1 жылдан кийин ал окуучу менен жолукканымда анын эң жакшы көргөн сабагы математика болуп калганын билдим. Демек, баланын абалы кандай экендигин эмес, анын өзүн кандай кабыл алгандыгы маанилүү. Бала эсепти чыгара ала тургандыгына ишенсе, анда ал чындап аракет кылган болот. Эгер ал сабакты түшүнбөсө, жаңылыш кылгандан көрө кылбаган оң деп ойлойт. Ошондуктан балдарыбызга суроолорго жооп таба билүүлөрү үчүн оңойлотуп келип, топ-той кылып пас берели. Кайрат күчтөрү артса, алардын сабакка болгон кызыгуулары дагы артат.